Бул азыр немеде? Өзүң чыгарасын неме шыбагын я. Ооба, шыбагындан өзүбүз чыгарып атабыз. Анан бул мынабы ички шыбак. Ички шыбактагы бул ошо основасы гипс. Ошол баягы рекламаларда айтып аткандай эле, баягы башка өлкө, чет өлкөдөн келген шпаклевка, родбанктардагы синтетический полимерлер жок. Баягы химикат жок. Үй тер деп баягындай дышат этпей, үйдүн ичи дем болбойт. Дышат этип, дубалдар курук, жазында салкын, кышында жылуу болуп турат. Мен нерсе коштумдар, топонун коштум. Ооба. Ошол блок чыгаргандагы топонду майын кылып туруп, ун кылып туруп кошулуп атат. Анан берги гипси смести жасаганда дагы ошол химикаттар колдонулат. Биздикинде өзгөчөлүктөрү ошол. Ошо немеге караганда арзаныраакпы? Эсептеп келгенде, мисалы үчүн, биздики бир аз жеңил отурат дагы, арзаныраак түшөт. Анан качествосы дагы мындай өзүңүз көрүп атасыз. Башкаларга караганда мындай тегиз жылма чыгат. Үстөн ошол сразу обойду чаптап кетип, жука кылып туруп баягы финиш шпаклевка туруп каласа, краска кылса дагы болот. Главный бул материал ушул экологически таза. Чыгарып коесуң, ичиден көрдүм да, ошо ичиде өзүбүздүн рудбандка баягы немеге баягы чыгып аткан окшош эмес экен, ичиде кошулмалар бар экен. Күрүш баягы топон кабыгы барбы, ошону майын кылып туруп кошобуз да. Ошонун себебинен мисалы үчүн сынч блоктон эмес, башка кирпич, башка блоктордон дагы саса дагы бул шыбак өзү дагы жылуулукту кармайт. 10-15%ке чейин сыноодон өткөрдүк, ушул дагы жылуулук кармап берет. Жакшы. Молодец, чыгара бергиле элге. Пайдасы тисе эле болду да. Арзан болсо элге мындай неме болсо эл чого жабыша берет. Ооба. Туурабы? Ооба. Химикаты жок болсо, молодец. Ишти кыла бергиле жигиттер.